Ассаламу алейкум, баарыңыздарга Даамдуу Тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен өтө керемет, эч кандай атайын кекс бышыруучу формасы жок эле тегерек форманын жардамында жана пиаланын жардамында кекс жасоону көрсөтүп берем. Эки жол менен тең жасап көрдүм. Эгер кызык болгон болсо, аягына чейин биз менен бирге болуп, рецепт жаккан болсо лайк белгисин басып, жакындарыңыз менен бөлүшүп койсоңуз аябай кубанычта болобуз. Керектелүүчү азыктардын баардыгын өлчөмүн видеонун аягына жазып калтырдым. Алгач идишке 2 жумуртканы, 1 пиала кум шекерди болжол менен 150 грамм салып, миксердин жардамында аябай жакшылап көөртүп алабыз. Эгер миксер жок болгон болсо, венчиктин жардамында дагы 2-3 мүнөтчө жакшылап чалып алсак болот. Эки 100 грамм бөлмө температурасындагы айранды куюп алабыз. Эгер айран муздак болсо, кексиңиздер жакшы чыкпай калышы мүмкүн. Ошондуктан баардык эле азыктар, жумурткадагы, ундагы, айрандагы бөлмө температурасында болуш керек. Куюп жакшылап аралаштырып чалып алган соң, жарым стаканда же 120 мл өсүмдүк майын куюп аралаштырып алабыз. Чалып алган соң кургак массаларды аралаштырып алабыз. 1,5 стакан же болжол менен 250 грамм унга 10 грамм разрыхлительди кошуп, электин жардамында суюк массага элеп алабыз. Баарын тегиз масса болгончо аралаштырып алабыз. Болжол менен мына ушундай консистенция суюктуктагы камыр пайда болот. Эки усулда бышырып алабыз. Биринчиси кадимки кекс үчүн атайын калып, экинчиси болсо кадимки торт бышырган форманын ортосуна биз чай ичкен пиаланы коюп алабыз. Куюп жаткан учурда пиаланы басып кармап турбасаңыздар, четке жылып, формасы бузулуп кетиши мүмкүн. Атайын калыптан кекс оңой чыгуу үчүн каймак май же болбосо сливочное масло менен жука сүртүп алабыз баардык жерине чейин. Анын үстүнө ундан тегиз кылып жайып чыгабыз. Керексиз ундарды силкип, акырын ашыкчасын түшүрүп жиберсек болот. Мына ушундай усулда кекс формага жабышпай аябай оңой чыгат. Массаны куюп алган соң, алдын ала кызытылган духовкада 180 градуста 30-35 мүнөткө коебуз. Менде болжол менен 35 мүнөттө ушундай сонун болуп бышып чыкты. Бышкандыгын албетте зубочистка аркылуу текшерип алабыз. Эгер ичи суюк болгон болсо, дагы 10-15 мүнөткө кое турсак болот. Зубочисткаңыздар кургак чыккан болсо, бул бышты деген белги. Алып, өзүңүздөрдүн табитиңиздерге жараша кооздоп койсоңуздар болот. Мен үстүнө кадимки эле шоколад эритип алдым. Ал эми кадимки формасыз, торттун формасына бышырганыма болсо, сливкини көбүртүп ушундай кооздоп койдум. Тамагыңыздар таттуу болсун. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Эгер каналыбыз жаккан болсо, жакындарыңыз менен бөлүшүп коюңуздар. Кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар.